Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн 11 класска физика сабагынан жарыктын толкундук касиеттерин ырастоочу кубулуштар деген темада сабак өтөбүз. Анда сабагыбызга көңүл бөрөлүк. Биринчи, мына ошол жарыктын оптикалык кубулушунда жарыктын толкундук касиеттерин ырастоочу кубулуштар деп атпайбызбы? Мына ошол оптикалык кубулушунда интерференция, дифракция, ошондой эле дисперсия деген кубулуштар бар. Биз ошолорду ачык айрым мындай карайбыз. Биринчи, жарыктын интерференциясы. Жарыктын интерференциясы деп жазып алабыз. Интерференция кубулушу. Жарыктын интерференция кубулушу деген кайсы? Биз толкундун интерференция кубулушун билчүбүз. Бирок жарыктын интерференция кубулушу деген толкундардын жарык толкунунун бири-бири менен кошулуусунда күчөшү же басаңдашы. Бул интерференция деп аталат. Эми буга карайбыз. Карагыла эми. Мисалы, жарык толкуну бири-бири менен кошулганда күчөйт же басаңдайт, бул интерференция кубулушун пайда кылат дедик. Моорекинде жаандын тамчысы, мынакей, жарыктар кошулганда бири-бирин күчөтөт же басаңдайт. Ошондо мына момундай тилкелер калат. Көрдүңөрбү? Сызыктуу тилкелер калат. Эми буга кайсылар кирет? Биз самындын көбүкчөсүн алып атабыз. Мынакей, карагыла, бул жерде жарык толкунун карайбыз. Көрдүңөрбү? Мына эки жарык берилип атат. Толкундар бири-бири менен кездешкен жери мына могулар. Көрдүңөрбү? Кездешкенде толкундун биз момундай кылып кездештиребиз да. Дөңчөсү менен дөңчөсү, ойдуң часы менен ойдуң часы кес келип калат. Могу жерде дөңчөсү менен дөңчөсү туура келип атат. Жарык толкуну күчөйт. Ал эми могу жерде мына жарык толкуну басаңдайт. Мына ошентип бул жерде да ошондой болушу мүмкүн. Дөңчөсү менен дөңчөсү туура келгенде жарык толкуну механикалык толкун сыяктуу эле күчөйт. Ал эми кээ бир убакта мына момундай учурлар келип калат, стрелка менен берилген, анда бул жерде жарык толкуну басаңдайт. Мына ошондой эле кубулуш бул жерде да бар. Карайбыз. Карагыла. Жарык толкуну берилген, бир эле сызыктан жарык толкуну кетип атат. Ал эми бул жерде эки тилке берилген, эки ачык берилген. Мына ошол жерде жарык толкундар бири-бири менен кездеше баштайт. Кездешкенде карагыла. Күчөйт же басаңдайт. Мына бул жерде 5, 4, 3, 2, 1 деп атпайбызбы? Жарык толкуну мына бул жерде бири-бири менен кездешкенде жарык толкуну азаят. Мына момунда да ушундай. Эми буга дискини билесиңер. Карагыла. Кээде биз ушундай түстүү бөлүктөрүн карайбыз. Ал эми чымындын канаты. Көрдүңөрбү? Эмнеге түстүү болуп көрүнөт? Анткени жарык толкуну мына ошол жерде бири-бирин басаңдатат же күчөтөт. Эми фазалары бирдей болгон эки толкун болуп калат. Фазалары бирдей болсо, анда эмне болот экен? Анда бул толкун күчөйт экен. Карайбыз эми могу жерде. Фазалары бирдей болуп калган толкун бар. Могу жерде фазалары бирдей. Ал эми могу жерде кездешкен жерин карайбыз. Бул жерде толкун басаңдады. Көрдүңөрбү? Могу жерде күчөйт, могу жерде күчөйт, бул жерде күчөйт. Ал эми кайрадан могу кара тилке болгон жерлерде басаңдайт. Мына ошентип жарык толкуну бири-бири менен кездешкенде күчөшү же басаңдашы бул интерференция деп аталат. Эми муну Френелдин тажрыйбасы менен да байкашкан. Френелдин тажрыйбасында мына карайбыз. Могу жерде дифракцияда деле ушундай. Френелдин тажрыйбасында могу чымындын канаттарында, боло чымын чиркейлердин түстүү мынакей могу жерде кайрадан карап коелук. Эмелеке сүрөтүңдү берсең. Френелдин тажрыйбасында да ушундай. Бул жерде ошол толкундар, жарык толкуну кайсы бир убакытта күчөйт же басаңдайт. Мына дискини айланып жатканда да силер байкайсыңар. Дайыма эле ошол светти бере бербейт экен. Мынакей Френелдин тажрыйбасында мына моорекил. Кара болгон жерлер
толкундун басаңдашы. Ал эми могуки кызыл тилкелер болсо, бул толкундун күчөшү болуп саналат экен. Мына андан кийин жарыктын дисперсиясын карайбыз. Жарыктын дисперсиясы деген эмнанда? Дисперсия деген бул чачамын дегенди билдирет. Демек, жарык нурунун чачырашы. Жарык нуру кайсы убакта чачырайт экен? Качан гана призмага тийгенден кийин жарык нуру. Биз призманы алабыз. Мына мондай 3 бурчтуу призма бар бизде. Мына ошол 3 бурчтуу призмага жарык нуру түшкөндөн кийин бул 2 жолу сынат. Могу бетинде, ана бул бетинде, ал эми могу бетинде болсо кайра чагылат. Мына ошентип жарык нурунун призма аркылуу өткөндө, жазабыз ошону. Призма аркылуу өткөндө сынышы бул жарыктын дисперсиясы деп аталат. Эми жарыктын дисперсиясы мына могу жерде каратып атабыз. Ак жарык призмага келгенден кийин бул сынаттагы боякта жети түстү пайда кылат. Мына ошол жети түс эмне экен? Дисперсия. Жети түс же болбосо асан үсөн дейбиз. Асан үсөн кыргызча Ал эми орусча радуга деп атпайбызбы? Эми карайлы ошол экени бул жактан. Мына ошентип жаагандан кийин суунун тамчылары бар. Мына ошол тамчылары жарык нуруна түшөт дагы, бул сынат экен. Жарык нуру сынаттагы жети түстү пайда кылат. Ошол жети түс мынакей. Булардын толкун узундуктары ар башка. Толкун узундуктары кызылдыкы, кызгылт сарыныкы, жашылдыкы, көктүкү, көгүш, көк, анан кызгылт көк. Көрдүңөрбү? Мына ошентип жети түс берилет экен. Ал эми ошол жети түстү биз мисал катарында алыстан келе жаткан кишилердин кийиминен байкайбыз. Көп кишилердин арасында ким кандай кийим кийип жүрсө, ошол биринчи көзсүз көрүнөт. Кызыл кийим биринчи көзсүз көрүнөт экен. Анткени анын толкун узундугу кандай экен? Өтө чоң экен. Мына 760 ньютон-метрге барабар деп атат. Ал эми анан кийин кызгылт сары, анан сары, мына ошентип. Анан эң аягында билинер билинбес кызгылт көк нур экен. Мына ошентип көп кийимдердин арасынан биз биринчи кызыл түстү көрө алат экенбиз. Ал эми муну Ньютон тажрыйба жүзүндө аныктаган. Андан кийин үчүнчү жарыктын дифракциясы. Дифракция деген эмне? Дифракция деген жарык нуру өткөндөн кийин тоскоолдукту айланып өтөт экен. Тоскоолдукту, кандайдыр бир тоскоолдукту айланып өтөт. Жарык нуру түшкөндөн кийин, жарык нуру. Муну тетратоска жазып алабыз. Анткени эсибизде дайыма калышы керек. Жарык нуру тоскоолдукту айланып өтүү кубулушун айтабыз. Эми бизде тоскоолдукту айланып өтүү кубулушу деген кандай мисалы? Мисалы, биз үйдө көптөгөн лампочкаларды билебиз. Көптөгөн лампочкаларды. Мына ошол лампочкадан нур түшкөндөн кийин, ошол комнатаны толук эле жарык берет дейбиз. Бирок ошол жерде биз колубузду тособуз лампочкага. Тоссок анын артында эмне калат? Көлөкө. Мына, демек, дифракция бул көлөкөнү пайда кылат экен. Көлөкөнү пайда кылат. Эми буга биз кичинекей бир мисалдарды келтире алабыз. Бизде бар. Мисал үчүн, бул кимдин тажрыйбасы экен? Ньютондун тажрыйбасы макул. Мына ошентип жарыктын дифракциясы жана дисперсиясы деген биздин турмушубузда абдан көп кездешет.
көп кездешет. Мына ошондуктан турмуштагы кездешүүчү айрым бир фильмдерибиз бар, ошону карайлык эме. Ак жарыктын 7 түскө бөлүнүшү дисперсия дедик. Ал эми дифракция менен дисперсиянын бир кандайдыр бир байланышы бар. Азыр биз кичинекей мультимедиа бар, ошондон көрөлүк. Эми дисперсия деген бул 7 түстү берет экен. Ал эми жарыктын дифракциясы болсо эмне кылат экен? Көлөкөнү айланып өтөт экен. Эми карайлык. Интерференция мына механикалык толкунда мореке жарыктын кандайдыр бир тилкелерди карагыла эми. Толкундардын тоскоолдукту айланып өтүү кылышы мына мында да бар. Кайсы тоскоолдук? Көлөкө түшкөн жерлери мына булар. Булар толкундар бири-бири менен кездешкенде жарык толкуну күчөйт же базаңдайт. Механикада деле ошондой. Бизде эки таякчасын салгандан кийин толкундар бири-бири менен кездешет, күчөйт же басаңдайт. Күчөгөн жерде мынакей ак, ал эми басаңдаган жерлерде болсо кара сызыктарды пайда кылат экен. Андан кийин дифракциясын карайлык эми. Дисперсиясын жана дифракциясын карайбыз азыр. Эми жарыктын дисперсиясына биз абдан көптөгөн мисалдарды келтире алабыз. Дисперсия деген мисалы жанагынтип биз призмадан жарыкты жиберебиз дебедикпи? Мореке жарыкты жиберебиз. Ошол дисперсияга дагы бир мисал. Жети түстү пайда кылат дедик. Жети түсүбүз мына мореке түстөр. Туурабы? Бул качан пайда болот экен? Призма аркылуу өткөндө. Жети түс призма аркылуу өткөндө. Эми призма аркылуу өттү деп муну белгилейбиз. Призмадан өткөндө. Бирок биз кайрадан буга линза коебуз. Линза коюш керек. Кандай линза? Чогултуучу линза. Чогултуучу линзаны койсок, бул жети түстү кайрадан чогултуп туруп, анан ак жарыкты пайда кылат. Ак жарык. Эми карагыла бул жерден. Жети түс качан пайда болду эле? Кайсы жарыктан пайда болду эле? Ак жарыктан пайда болгон. Дисперсия деген бул чачамын. Ак жарыкты призма аркылуу өткөндө жети түс пайда болгон. Ал эми жети түстөн кийин кайра биз линзаны коебуз, чогултуучу линзаны. Ак жарык пайда болот дагы. Муну биз синтездөө деп атайбыз. Синтездөө. Мына ошентип синтездөө кылышы пайда болот экен. Эми синтездөөнү дагы бир жолу карайлык эми. Бул жерде жер жемиштер турат. Көлөкөдө анан күндө өскөн жер жемиш деген бар. Көлөкөдө кандай болот? Көлөкөдө буга жарык нуру жетпей калат. Мореке помидор болсо кызыл жарыкты өзүнө тартып алат. Бул болсо мына саргыч жарыкты. Ал эми жашылдары болсо мына жашыл. Мына ошентип өсүмдүктөргө дагы тийгизген таасири абдан чоң экен. Жарыктын жашоодогу ролу абдан чоң. Мына ошондуктан биз дайыма Ньютон тажрыйбасынан кийин спектр нурларды линза аркылуу чогулткан сыяктуу эле булар дагы эмне кылат экен? Өздөрүнө суюктук аркылуу өздөрүнө тартып ала алат экен. Мына ошентип жарыкты же болбосо ушул оптикалык кубулуштардын дагы бир прибору бар бизде. Мына бул жерде эки приборду көрүп атасыңар. Интерференция жана дифракция кубулуштарын байкоочу приборлор. Жарыктын интерференциясын байкоочу прибор бул интерферометр деп аталат. Интерферометр деп аталат. Ал эми дисперсияны же болбосо дифракция кубулушун байкоо үчүн атайын прибор
прибор бар, курал бар. Ошол прибор дифракциялык турчу деп аталат. Дифракциялык турчу. Бизде бар дифракциялык турчу. Дифракциялык турчу деп аталат. Мына эми ошол дифракциялык турчуну карайлы азыр. Дифракциялык турчу өзү бул кандай турчу? Тунук пластинадан жасалган, бир эле миллиметр аралыкка, 1 миллиметр аралыкка 100 000 деген сызык батат. 100 000 деген сызык батат. 100 000 тилке батат. Мына ошол дифракциялык турчу болуп саналат. Бул прибор дифракциялык турчуну биз каяктарда байкай алабыз. Дифракциялык турчу, мисалы, муреки жерде канча тилке бар экенин биле аласыңарбы? Жок, көрдүңөрбү? Мына, бул кандай түстөрдү берип жатат? Ар кандай, мына 7 түстү силер ушундан да көрө аласыңар. Мына ошол 7 түс дифракциялык турчу биздин мультимедиада бар. Көргөзбөйсүңөрбү? Мага койчу тигине. Эмне койбой атасыңар? Мына могу жерде көп пластинкада дагы ушулар турат. Карагыла. Көп пластинкада дагы. Мына могу жерде дифракция. Бир нече светтерге бөлүнүп атат. Ушул светти биз эмне деп атадык элек? Эмне деп атадык? Дифракция. Дифракциялык турчуну дагы азыр мына ушул сыяктуу эле мореке дискиде бир нече тилке турат. Мына бир нече тилке турат. Мына ошол тилкенин ичинде бир нече сөз батырылган. Мына ошентип бүгүн биз өтүлө турган темабыз жарыктын толкундук касиеттерин ырастоочу кубулуштар. Механикада толкун эле болбостон, жарыкта дагы эмне экен? Толкун бар экен. Биз электромагниттик толкундарды өтүп жатып дагы аны көргөнбүз. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.